darlagan, at üstünde darlagan, tölökötü göründü, ay menen gün tutulup, karаңgı düşüp kalganday, kölökösü göründü, kemip ketken kırgızdan, kelneçegi göründü, tolku ötse Manaska, Millet anamız adam eken. Millet anamız adam eken. Aydın tebelekte bağlağa asıl uras adam eken. Aldığa karmak gerekte. Adırlap ata desek atana tek. Millet anamız adam eken. Millet anamız adam eken. Aydın tebelekte bağlağa asıl uras ata eken. Aldığa karmak gerekte. Adırlap ata desek atana tek. Millet anamız. Bugün beylikten köynөгүн almaşkanın gereği yok. Hökmet kança almaştı, parlament kança almaştı. Bирок eldi köy almaşmayapты. Баягы эле көй, баягы эле фасоль, баягы эле суу, баягы эле пособие, баягы эле пенсия туурабы? 30 жылдан бери бейлик бизди алдап келди. Эми дагы алданган турабызбы? Акчасын берсе алгыла да чөнтөккө салгыла да бир жолу алдап койбойсуңарбы силердер ошол. Ошентип сындырат элек да бул системаны. Акчасын алгыла, çönteke salgıla, anan aydaптың жолға салгыла. Экинчи акча бербейт, экинчисине келбейт. Талас дел жаман деп. Биз таластар эки жолу ыңкылаптын себепкери болгонбуз да. Дагы бир жан дүйнөнүн ыңкылаптын себепкери бололучу таластар. Биз бүтүндөй кыргыз элине тарыхта үлгү болуп, күзгү бололучу. Ошону кылат турган мына силерге. Мен бүгүн Манас атабыздын зыярат кылып ордосу турганда мына ушул алдыда отурган аксакалдардын айткан сөзү мени ушундай жүрөгүмдү жылытып койду. Айтты барын көрөт атасы 10 000 сом эмес 20 000 сом берсе да биз барбайбыз, биз силерди шайлайбыз деди да. Бирок мен айттым, аксакалдар дедим, рахмат, мен ушул калыс сөздү укканга аябай муктаж элем депчи. Бирок бүгүн дүжүр чалдар эмес, бүгүн дүжүр балдар көбөйүп кетпеди. Балдар жүрбөйбү? Барастыр мынтип туруп канчадан бересиң депчи. Мына замандын митте курттары арабызды аралап жүрөт. Кантип сен анан кийин эртең бирөөгө айтасың да. Сен өзүң добушун сатпадың. Сен айырмаңмын этетиги. Ошон үчүн биздин негизги ишенерибиз эл. Биз эчтеке ишенбейбиз. Биз бир гана элдин күчүнө ишенебиз. Депутат болобузбу, болбойбузбу, баары бир биз кыргыз бойдон кылабыз. Бул эми шайлоодо бийлик силердин колуңарда турат. Кимге бересиңер, ал силердин эркиңер. Биз эле аяйбыз, биз эле мыктыбыз, аспандагы айды алып беребиз айтпайбыз. Биз силерге келт башыбыз менен кепилдик беребиз, биз эркекче иштеп беребиз. Эл үчүн кызмат кылып беребиз. Ошол биздин жалгыз. Эми мен бапылдап көп сүйлөй бербейди, Эдинистан түгөм калбасын. Манас районунан Кара Барага жетпей. Биздин партиянын төрагасы Жанар Кубанычы Чейдимбек. Жанар Кабыргалы. Урматтуу таласып туугандар, биринчиден баарыңыздарга рахмат. Убакыт бөлүп, атайын ушул ата мекендин кандидаттары келиптир деп чогулдуңуздар. Бирөөлөрүңүздөр жардам берип жүрөсүздөр. Бул жерде Калабай байке окшоп ата мекенди түптөгөндөрдүн бири бул кишилер. Өткөндө дагы мен Болот шаарынын тариясына келсем, ошол жерде дагы ата мекендин кып-кызыл кепкасын кийип алып жүргөн байке. Ата мекендин дай өзөгү таласта негизи. Ошондой маселеде күчтүү парламент келсек, күчтүү өкмөттү курасак, азыркындай өкмөт жарабайт булар. Булар иштин көзүн билбейт. Эл менен тыгыз иштей албайт, профессионал эмес. Биз мына Тилек Токтогазиевке окшогон, Элдар Абакировго окшогон күчтүү балдар кыздарды, жаш тың балдар кыздарды өкмөткө алып келишибиз керек. Эми мындай. Силерге келип акча тараткандардын дооматы мен билем. Келет, акча берет. Рахмат колдогонуңузга. Бул акча берет. Мындай деп айтат.
бул депутаттар ата мекенден кетип аткандар дейт. Булар иштебейт, булар сүйлөгөндө гана билет дейт. Мына ушундай айтышат силер келгендер. Жана байлар, бизнесмендердин да экиге бөлүнөт. Таза бизнес кылгандар, анан мындай бизнес ак эместер. Мынтип айтышат, бул жанары Рыскелди Эльвира ата булар сүйлөйт, иштебейт дейт. 2 ай мурун премьер-министр Абулгазиевдин бырык ишин ачып, трибунага чыгып 5 минут сүйлөп койдум эле, бюджетке 5 миллиард сом түштү го. Бишкек менен чүйдүн үстүндөгү, эми көпчүлүгүңөр билбейсиңер. Үстүндөгү абаны, жыштыкты. Абаны Казакстандык сотоо компанияларга сатып жиберишкен. 2 лицензияны, бирөөсүн 700 сомго, бирөөсүн 1200 сомго сатып ийген. Ошол лицензияны биз чыгып, казып, далилдеп бергенден кийин лицензия жокко чыкты. Азыр адистердин баасы боюнча, ошол өкмөттүн баасы боюнча, ошол жыштыкты баасын 5 миллиард сом деп алып атышат. 5 миллиард сомго канча мектеп, канча бала бакча, канча көпүрө бүтөт. А биздикилер болсо бир бала бакчаны ачат дагы канча депутат келип мен курдурдум деп өкмөттүн акчасына мактанып атат. Кыргыз темир жолу боюнча канча сүйлөдүк? 139 миллион каражат түштү бюджетке. КТ Мобайл деген ишкана боюнча 145 миллион. Биздин ар бир выступлениябыздан, ар бир сүйлөгөн сөзүбүздөн аларды уурдатпай мамлекеттин бюджетине акчаны кармап турганыбыз бул ошо силерге корулуп аткан шарт ошол да. Анан сүйлөбөйт деп. Анда биз дагы сүйлөбөй койдук да, сүйлөйт экен деп. Астыңарга келип мына биз суранганыбыз ошол. Намыс деген сөздү мен абдан туура түшүнөм. Тээ жакта отурган бир байкелер биз мамлекетти бийлеп атабыз. Биз тияктан ал эми бир кайманат бар да, баарыңар билесиздер. Азыр мынтип атыптыр. Жада калса мен чүйдү алам, жада калса мен таласпын, мына таласта турабыз, таласты сатып алам деп. Канчалык команда күчтүү болсо, канчалык көп адам болсо, ошончолук парламентте үнүбүз бийик болот. Канчалык көбүрөөк добушта ата мекен алса, ошончолук коалицияны түзүп, жөн эле оппозиция болуп чыркырап кетсин деп кыйкырып отура албайбыз. Биз андай эмес. Биз конструктивдүү адамдар, жаштарбыз. Биз ошо бийликтин курамын түзө турган министрлерди алып келебиз. Жаш, жүрөгү таза, чыныгы коррупцияга аралашпаган адамдарды өкмөткө шайлайбыз деп ишенебиз да. Бунун баары сиздин колуңуздарда. Бунун баары Рыскелди байке жакшы айтат да. 5 жылда бир жолу бийлик адамдын шайлоочулардын колуна келет экен да. 4 октябрда ага чейин баарыбыз астыңарга келебиз. Баарыбыз суранабыз. Бирок 4-ндө кабинка келгенде мен кошулбайм, албагыла деп айта албайм. Бул эми жеке адамдын мындай өзүнүн намыс деген сөздү туура түшүнгөндөн да. Бирок кабинка киргенде балдарыңыздар, пандемияны ойлоңуздар. Анан келечегиңизди ойлоңуздар. Астыңыздардан келип суранып атабыз, колдоп бериңиздер. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим, таластыктар, урматтуу достор. Бул куттуу талас жергесинде, Манастын мекенинде, биздин урматтуу, кымбаттуу Болот Шердин мекенинде сиздер менен жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын жана сыймыктанам. Бүгүнкү күндө ар бир адам сапатсыз бийликтен, коррупция, экономикалык кризистен коррупция жана тартипсиз сот системасынан тежап турган кези. Ар бир адам жаңы көз караш, жаңы лидерлерди, жаңы идеялар көтүп жатат. Ата мекен партиясы тарыхый, принципиалдуу, күчтүү, жаңы энергия, жаңы идеялар менен, жаңы дем менен бүгүнкү шайлоого чыгып жатабыз. Урматтуу мекендештерим, Кыргызстандын келечеги сиздердин колуңуздарда. Ата мекен эл үчүн турат бекем. Балага асыл мурас ата мекен.